Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden Muz TV kanalımızın görüşleri. Туғандар, Қарасу Жаңарық айылындабыз. Bir çoğ atты тарту үшін келіп қалдық. Ушул өзүңүздөр көрүп турган гиганттын маалыматын айтуу үчүн азыр аттын ээси Медерге сөздө беребиз туғандар. Ат боюнча маалыматты берсин. Сиздер чоң ат алам деп жүргөн, жакшы ат караштырып жүргөн, каны күчтүү ат алам деп жүргөндөр болсо, алдыдан номерлер коюлду туғандар, байланышыңыздар. Мен маалыматты сурап баштайын. Медер, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык жакшы Медер? Жакшы, дайта келиңиз. Келип калдык. Чоң аттын чыгарат экенсиң да бүгүн, Медер? Жаныбар. Бул ат боюнча маалымат берем биздин көрүүчүлөргө. Şu аттын жашы 2 асый. 2 асый. 2 асый. Аяктан келген ат. Теги кандай ат? Мынча чоң атты көптөн бери көрүлө келем амачы. Бул бир акаларымдан келген да, быштысына келгенде 2 жылдан бери үйдө ушу жерде турат, курукта. Көп көрөлү 2 жылдан бери. Каны кандай бул? Аяктан паралас. Каны бир күчтүү аттын баласы деген, эми кимге кызык болсо чалса өздөрүнө айтайын. Ушундай эле аз маалымат берип атасың, толук эле берип коер эми. Кандай ат? Кебиришемейт, өздөрүнө эле айтайын. Өздөрүн айтасың ба? Бирок ал атты көбү тааныйт бирок. Көбү тааныйт. Анда 2 асый дедің бұл атта? 2 асый. Бойы 1.75 чыгат экен, а? 1.75 чыгат. Караңыздар достор. Жашы 2 асый 5 жаш болсо, аттын немеси кандай? Улака чуркашы, улагы барбы жокпу? Бул ошо аккергенде быштысында така улактарга апарып 2 жол качырып коебуз мындай элечи. Бул быштысынан бери багып атасыңарбы? Быштысынан бери үйдө турат. Мингенге адам деле жок. Аксакал багат. Биз эми иштен бошобойбуз да. Ошо жакшы адамдар алып чапса деп. Жетилди да бул. Уже жетилип сөөктөр уже катый баштады десең, а? Чабыш керек. Ат мындай кыйнала элек экен да. Жок. Топту өтө каты көрө элек. Жок. Өзү негизи мындай качырганыңарда топко кириши кандай болду? Кесеби? Жакшы келет. Жүрөгү ток. Жүрөгү ток. Денсаулыгына айып жокпу? Жок, денсаулыгы бар жок жакшы. Бар жогу жакшы. Пут сөтү бар жок таптыр. Үйүргө койбодуңар бул атты? Жок, үйгө да алганбыз. Үйгө да койбодуңар. Ручной дагы? Жок. Үйдө эле турат ушу курукта. Ушу чоң сарайда жалгыз жатат экен да? Мына достор көрүңүздөр. Бунун кличкасы барбы? Мен кличкасын мен Кашкале деп коем мен. Алган адамдар өздөрү жакшы коюп алат да. Ошо чуркагандарына карап. Бул аттын чуркашы кандай? Бияк өтөлүпчү, Медер? Чуркашы вообще туягы жеңил. Туягы жеңил. Азыр чабабыз чаппайбызбы? Азыр бул турат да. Азыр 10 күндөн бери кичине алсып иштен тартып койдук да. Бирок көп бас эле экен да? Көп бас эле, бастырып иштен минтип чалса ала берет. Караңыздар тугандар. Бул туягын жеңилдиги жеңил. Туягы жеңил, Чуркашы күчтүү. Күчтүү, Мына достор, кашка дейт. Аттын болгон көрсөтөйүн сиздерге. Бою 1.75 экен. Эки жака буруп көрсөтчү. Бияк, мына тугандар. Аттын баасы айтылабы? Кашкан. Аттын баасын айтабыз. Канча деп коебуз? Сынды болот экен, бул, Көргөнгө жага турган экен да. $15.000. 15.000 Жооштугу жоошпу? Жоош. Тейт иштеген өнөрлөрү жок. Мингенде миндирбей коюп. Андан нерсеси жок. Бери бастырчы. Буну көп минип туруп. Кудай кааласа бир атын чыгара турган ат экен, Чоң аттарга салып, накта жыйындарга чаба турган экен да. $15.000. Туягында шишик деген жок. Туяктын алдылар таза. Таптаза, бар жок. Болду. Мына тугандар алдыда номерлерди жаздым. Кимге жакты чалыңыздар, сураңыздар.
айтылған баға ешкім сатқан емес, кеми сөзсүз түрдө болот. Байланыссаңыздар болот тугандар. Содоңарга береке болсун. Медер. Рахмат.